Бул дүниедеги кыйын окуштууларын маслык окшон бизге берген акылын байкагыла. Мына жөнөкөйлүктөн, коопсуздук, урмат сыйга жетүү, мындайча айтканда эң бийик даражасы өзүн ишке ашыруу, самореализацияга жетиш керек деген максатты койгонун көрүп атасыңар, Эми бияка көңүл буралы. Мына карасаңар, акшыда үй-бүлөлүк ынтымакты чагылдырган никени кантип сактап калуу керек деген китептин автору аялын атып салып, аны интернетке чыгарганы белгилүү. Кантип доштошсо болот деген бестселлер китебинин автору Дейл Карнеги толугу менен жалгыз каза болду. Ал эми доктор Бенджамин Спок балага тарбия жана аларга кам көрүү китебинин автору өз уулдарын карылар үйүнө жөнөтүп салганы белгилүү. Балдарды тарбиялоонун уникалдуу ыкмасын иштеп чыккан атактуу мугалим Мария Монтессори башка балдарга өзүмдү арнашым керек деп өзүнүн уулун детский приют, мындайча айтканда балдар үйүнө тапшырып салганы белгилүү. Ал эми Корей жазуучусу кантип бактылуу болуу керек деген китебин чыгарып, өзү депрессияга алып өлгөнү да белгилүү. Эми ушуларга суктангандар канча, максатка жетпедим, мен андай эмесмин деп өзүн өлтүргөндөр канча. Ал эми максатка жеткендерди уктуңар. Бул дүйнөнүн максаты эмне экен билдиңерби? Келгиле, мен айтарым. Бийик план коелу максатты. Аллахтын жамалын көрүп бейишке жетүү. Аллахтын ыраазычылыгын тапсак, мына ошондо ийгиликке жетебиз. Ассаламу алейкум.